Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Акылбек Үсөнбекович жана жыйындын катышуучулары. Өзүңүздүн баяндамаңызда Акылбек Үсөнбекович жакшы жанагыларга жетишкендиктерге токтолуп кеттиңиз. Ошонун катарында эле цифровизация жөнүндө боюнча да көрсөттүңүз. Эми анчамча чаташкан моменттер бар экен. Чоң капка деп катуураак айтасыз, бугулбайт. Чоң капка деп атып, сиз бул жактан ак телек, ак жол өткөрмө пункттарын көрсөтүп, анан кийин Ирки штам деп төр карты көрсөтүп алдыңыз. Бул эми техникалык, механикалык ошибкалар болсо керек. Бирок өзүңүздүн баяндамаңызда сиз токтолуп кеттиңиз да. Бирден бир булактары бул бюджеттин толуктоо боюнча салык жана бажы төлөмдөрү депчи. 2 жылдан бери сиз мына бажынын төрагасы, биринчи орун басары мына Самат Сатаровичти, Улан Кимсановду алып келесиз да. Ортосунда бирөөдү алып келип төрагалыкка койдуңуз, ал коррупцияга байланыштуу болуп камалып да кетти. Качанга чейин ушул экөөнөн башка специалист жокпу бажыда? Азыр сиз айтып атасыз коомчулукка 1200 сотрудникти айдап, анан кийин алардын ордуна башкаларды алам деп. Андан көрү ушу бир 4 бажынын органдын башкармалыгын, анан кийин Самат Сатаровичтин ишмердүүлүгүн карап, Кимсановдун ишмердүүлүгүн карасаңыз оңоюраак болмокпу дейм да. Эмне үчүн дегенде былтыр бюджетте 4 миллиард жетпей калып, аны зеркальный статистика боюнча салык инспекциясы жаап берген да. Быйыл азыр 40 миллиард болуп атат. Ошо жылдын аягы менен 73 миллиардка чыгарабыз деп атасыздар. Бирок ошонсо дагы индикативный план аткарылбай атат. Буну менен өкмөт, мамлекет, эл жур аксак болуп атат. Ошон үчүн мен сунуштайт элем сизге. Ушул айтылган кишилердин кайра алып келе бербестен жанагысын карап чыксаңыз деген сунуш. Андан сырткары, могу 2021-жылы эсептөө палатасы Алабука Чаткал өнүктүрүү фондун текшерген. Мына январь айында мен колумда турат сунуштама берген. Сизде мынага Алмаз Кушбекович сизге берген. Андан башка өнүктүрүү фондуна берде приказ деп коебуз, буйрутмасын берген 270 миллионду кайтарып берүү боюнчачы. Дайым келгенде айтасыздар, мен көтөргөнүмү койбойм, а сиздер берден мына которуп атабыз депчи. Эмне үчүн дегенде Алабука Чаткал райондорунда социалдык объекттер бүтпөй атат. Ошого жооп берип койсоңуздар, качан которасыңар, качан эмне кыласыңар? Бул өнүктүрүү фонддор боюнча биз көп эметкенбиз, чолукканбыз, сүйлөшкөнбүз. Биякта болсо районный фонд менен ошо айыл өкмөттүн фондунун ортосундагы болуп аткан эмеде спор болуп атат да. Анан берден нормативный жагынан да өзгөрүп кеткен отчислениялар боюнча. Ошол бир тараптуу чечкенге аябай кыйын болуп аткан бүгүнкү күндө. Ошол деле момент турат, чын айтканда. Жок, бу жерде айыл өкмөт менен райондун ортосу эмес, бул жерде райондор менен Жалал Абад областынын өнүктүрүү фондунун ортосундагы жанагы боюнча болуп атат. Бул жерде счетный палатанын приказы турат, андан башка актысы турат. Муну аткарыш керек. Эмне үчүн аткарбай келесиздер? Счетный палата жооп берсин, бу жерде отурат, эсептөө палатасы. Второй эсептөө палата. Саламатсызбы, Алишер Ташбаевич. Негизинен ушу сиздин суроого биз текшерип толук кандуу министерство финансыга бергенбиз. Анан чече турган эми Алмаз Кушбековичтер го, өзүлөрү кандай болуп. Ал жерде баары так жазылган, кандай кылыш керек. Экинчи окууга келгенче бул вопросту тактап туруп сизге жооп беребиз да. Рахмат, Акылбек Үсөнбекович. Мен сиздин атыңызга деле кат жөндөгөмдө, ошондо да ушундай жооп келгенде 6 айдын ичинде которуп беребиз депчи. Которулган жок да дагы элечи. Кийинки суроо. Могу жерде Ички иштер министрлиги отурат, экотех инспекция министерства природы Динара Исаевна сиздерге да